Cunay Mavlyanov, Jipargul, әңгіме. Мен 23 жашымда институтты бүтірдім. Путевка менен көл жээгиндеги райондордун бирине барып иштөөгө туура келди. Чынында айтсам, али бейтаныш айыл, анан али бейтаныш адамдары баарынан да мени кандайдыр бир жаңы сыр, жаңы түйүнү ачат деген үмүт менен күтүп аткан окуучу деген бул турмуштун эң назик, эң сергек, эң кызык калкы өздөрүнүн азырынча белгисиз жактары менен путевка колума тийген күндөн тартып апкартып жатты. Сүрдөйм. Буга чейин көргөндөрүмө, билгендериме, уккандарыма адамдар жана окуучулар жөнүндөгү кайра текшерип, салыштырып, сезимдин, акылдын таразасына салып өлчөп караймын. Кайсынысы ыңгайлуу, кайсынысы пайдалуу өзүмө жана башкаларга. Адамды тарбиялоого, болгондо да өзүнүн өзгөчө талабы бар келечек адамдарын тарбиялоого аттанып чыктым. Талим тарбия берүү бул турмуштун бардык башка түйшүктөрүнөн эң оору, эң татаалы, эң жооптуусу, бирок эң ардактуусу экенин мектепте окуп жүргөндө эле далай жолу агайларыман уккамын. Институттачы 5 жыл бою ошого мени атайлап даярдашты. Ушул жаш курагым жанагыдай оор милдетти аткарууга кудурети жетер бекен? Ушундай кыжаалат суроолор менен иштей турган айылына эл жатарда жетип барып, биринчи эле туш келген үйдөн директордукун сурап билдим. Алгачкы түндө мени мээримдүү тосуп алган кашкабаш, чачы буурул тартып калган директордукунда өткөрүүгө туура келди. Жолду катар күч алган түшүктүү ойлорман жанагы кишинин жылуу мамилесинен улам бир аз жеңилдей түшкөнсүдүм. Ошентсе да түн жарымына чейин салааларым бири-бирине кайчылашкан эки алаканымы төбөмө жаздаган бойдон караңгы шыпты тиктеп уктай албадым. Директордун үйүндө 10 күнчө жашап калдым. Анан башка үйгө көчүп чыктым. Эмненин жүгү болсун менде? Кийим кечем салынган чоң эски чемодан. Ошону сулкуйта көтөрүп, ичи али акиташ чыттанган чакан бөлмөгө кирип барганда эс ала түштүм. Анткени директордун ууруп чууруган 9 баласы бар экен, алар эмнегедир эрте турушуп кеч жатышчу. Ошондой чуудан тажап жүргөнүмдө мындай ээн эркин алейне бөлмөгө туш келгеним үчүн ичимен аябай кубанып кеттим. Жатууга камынып калган аялына чай койдуруп, столго дасторкон жайдырган директор айткан эле: "Үй бар, бирок бир аз кемчилиги калган. 3-4 күн мында туруп турсаң, анан ошол үйгө чыгасың" деген. Жаңы келчү мугалимге кечигип кам көргөн үчүн кечирим сурагандай мага мээримдүү тиктеп: "Ошол үйү ушул көрүнөт го. Үйдүн ээлери орто жашап калган эмелер экен, алардын 2 кызы мектепте окуурун, бир уулу былтыр армияга кеткенин ошол күнү эле билдим. Айыл жеринде студенттерче өз казаныңды өзүң кармай албайсың. Шаардагыдай каалаган азык-түлүк мындагы дүкөндө жок. Ошондуктан жаңы ата-энең менен макулдашып койдум. Айына 35 сомдон акча бересиң аларга. Тамак аш да ошолордун мойнунда. Ал эми жаткан үйүң, жарыгың, отунуң мектептин эсебинен" деп жаңы үйгө ээрчитип келатты директор. Биринчи күнгү сабактан келсем, бөлмөм таанылгыс болуп калыптыр. Айнектин тушунда 4 бурч кичине стол, анын эки башында 2 орундук турат. Столдун үстүнө катуу ак кагаз жабылып, 4 бурчу кнопка менен бекитилген. Билбейм, үйдүн ээсиникиби же директор тапканбы? Иши кылып, эски темир керебетте жатып чыкканмын түндө. Анын үстүндө эски күрөң одеял бар эле, ал дагы жаңыланып калыптыр. Жаздыгымдын тышына ак капталып, керебетимин башына эртең менен чемоданыман алып илген кир сүлгүм, директордукунда арчынып жүргөмүн да. Ал дагы жуулуп, үтүктөлүп, илинип турат. Тереземде ак парда. Студенттик күндөрүмө кайрылып келгенсип сүйүнүп кеттим. Үй ээлеринин бул адамгерчилигине ичимен аябай ыраазы болдум. 35 сом эмес, 50 сом беришим керек деп чечтим ичимен. 1,5 ставкага жакын саат беришти. 100 сомдон ашык акча алат экенмин. Калганы деле жетет өзүмө. Тамагын гана беришпестен, кийим кечеми да жуушат тура. Ушуну эстеп, жогоркудай директордун бычымынан уялып алдым. Ошентип, жаңы жерде, жаңы элде биринчи күндөн тартып жашоом көңүлдүү башталды.
10-15 күн сүрдөп жүрүп, балдарга деле үйрөнүшүп кеттим. Жогорку класстарга математикадан сабак берем. Мурда корккондой азырынча класс алдында мүдүрлүү элекмин. Мындан арада окуучуларымдын астында кызарбас үчүн жан талашып аракеттенем. Кээде түн жарымына чейин терезенин пардасын тартып коюп, баягы 4 бурч чакан столдо эсеп чыгарып отуруп калам. Мугалимдин жаңылганы демек бүтүндөй класстан, башкача айтканда 30-40 баланын жаңылганы. Ошондуктан мугалим дайыма так, дайыма өз деңгээлинде болууга тийиш. Жанагы стол үй ээсинин кыздарынын столу экенин кийинчерээк билдим. Жакшылап таанышып алганыбыздан кийин гана айтышты. Кыздардын 40тан жашы ашкан энесин мен биринчи күндөн тартып эле эже, күйөөсүн аба деп атай баштаганмын. Эжем айтты: "Бакер, кагылайын, сенин биздикинде туруп калганыңа бизден да 2 кызым аябай кубанып атышат. Айрыкча кичинеси. Эсептен начар билчү. Эми агайым жардам берет деп жетине албай жүрөт. Ошолордун столу сенин бөлмөңдөгү. Чогуу даярданабыз агай менен дешип кийирип коюшту ошол жерге. Көз кырыңы сала жүрүп кагылайын кыздарыбызга. Биздин бар караганыбыз азыр ушул экөө", деди. Мен эжени туура түшүндүм. Ар бир ата-эненин мындайда айтары ушул да. Жардамыма аямак белем. Бирок стол тигилердиги экенин укканымда бир аз уялып калдым. Алардан стол талашканым кандай? Ошондон тартып үйгө кеч келчү болдум. Эртеси күнкү сабакка мектепте калып, мугалимдер бөлмөсүндө даярдана баштадым. Тигилердин 5-класстагы Тазагүл деген кызы 1-сменде окуйт, анысы стол талашпасы мүмкүн менен. Ал эми улуусу Жыпаргүл быйыл 10-да. Алардын сабагы бүткөндө меники да бүтөт. Ал сабакка даярдануу үчүн отурганда мен да отурушум керек. Бирок Жыпаргүлдү мында жашай баштаганыма жарым ай болуп калды, бөлмөдөн көрө элекмин. Ал үйдө менден уялып жүрөт. Мектепте болсо көз карашы, мамилеси башка. Сабактан түшүнбөгөнүн сурайт. Мен сурасам жооп берет. Үйгө келгенден кийин эле өзгөрүп кетет. Менден ийменет, бет келишпөөгө тырышат. Алгачкы күнү гана ал биз менен бир дасторкондо отуруп самоурдон чай куюп берген эле. Ошондон бери мен аны тамак үстүнөн көрбөй калдым. Эмне үчүн экенин билбейм, а мен өзүмөн шек санатпоого тырышам. Бойго жеткен кыз эмеспи? Булардын үйүндө жашасам, анын үстүнө мугалиммин. Демек, Жыпаргүлдүн кайда жүрүп, кайда отуруп тамактанаарына чейин ата-энесинен сурасам, алар шек алышы ыктымалда. Ошондуктан билмексен, байкамаксан болуп жүрүп атамын. Улуусунун үйдө мени менен кездешпөөгө жасаган бар аракетин байкагандан бери биерге тамак ичкени, түнөгөнү гана келейин деп чечтим ичмен. Жатарда келем. Кечки тамак муздап калат экен. Эжем байкуш балапандай басып жүрүп кайра ысытат. Өз бөлмөмдө үстүндө ар убак 5-6 китеп турчу столго отуруп, анысын жейм да жата кетем. Эмне мынчалык кечигесиң, Бакер? Сабагыңды күн батпай эле бүтөт экенсиң го Жыпаргүлдүн айтуусуна караганда, деген ал кишинин бир жолку суроосуна калп жооп берип койдум. Эже, мугалим дегенин сабактан тышкарыда жумушу көп экен. Класс жетекчисимин. Алар менен чогулуш өтөм. Кружок дегенибиз бар. Сабагынан жетишпегендер менен кошумча иштейбиз. Ар түрдүү чогулуштар, педсовет, медсовет, сбор дегендер. Булардын мектепте өткөрүлөрү чын, бирок күндө эмес да. Анан баарысын мен өткөрмөк билем. Кыскасы, ушул үйгө орношконум бойго жетип калган Жыпаргүлдөй кызга ыңгайсыз шарт түзгөн сыяктанат мага. Тазагүлдүн болсо таманынан да, таңдайынан да чаң чыгат. Кайсы убакта жолуктурбасын, китебинин ачкан жерине сөөмөйүн кыстара келип, мага жеткенде ачып жиберет да: "Баке, Баке", апасы 2 кызына тең ушинтип айтууну буйруган болчу. "Могуну түшүндүрүп койчу? Могуну чыгарып берчи? Могубирекинин катасы жокпу?" деп тайманбай сурай берет. Кээде дасторкон үстүндө деле ийнине колун кое чөгөлөй калып сурап кирет. Ата-энесинин тыюу салганына ал көңүл бурбайт. Эрке өсүптүр, кенже кыз эмеспи? 12ге карап баратса да элеге тилинен тайрактап баскан турганынан анын наристелиги байкалып турат. Жыпаргүл менин байкашымча өтө токтуу, өтө түнт. Же мен келгенден бери ушинтип суз тартып кеттиби деген ой кылт эсиме түшө калса беймаза болом. Анын сөзүнө баскан турганына, кыймыл аракетине мен ага бейтааныш киши чек койгонсудум.
Дегеле мугалимдин окуучусу, болгондо да Жыпаргүлдөй баарга акылы жетип калган окуучусу менен бир үйдө жашоосу ыңгайсыз экенин сезе баштадым. Айрыкча кыз балалуу үйдө. Сага тамак бышырган ошо, үйдө жыйнаган ошо, а балким кир когуму да апасы ошого жуудурар. Айрыкча мына ушул акыркысы бетим ичтиратат. Уялдым. Башка жакка кетүүнү чечтим. Ошентип, ичимен жанагыдай жыйынтыкка келип, мында арттырган тааныштар аркылуу акырын башка квартира издей баштадым. Сыртта жамгыр. Мезгил күз эмеспи? Анын муздак леби ачык дарча аркылуу ичкериге кирип, дал ортому узатып жиберди эле туруп аны жаптым да, чыл караңгылык менен чүмбөттөлгөн эшикке терезеден бир аз тиктеп турган соң сыртымы терезеге салып кайрып отурдум. 7-8 класстарда өтүлчү материалдарды даярдап койгонмун. Эми 10 класстын эртеңки сабагына даярданышым керек. Калем сапты жаңы гана ачылып турган дептердин таза бетине шилтей бергенимде эшик шарт ачылды. Баятан бери мектептин төрт бурчундагы ноолордон шоргулуп турган жаңбыр суусунун акырын шытыраганына кулагым көнүп калган билем, бул добушка селт этип чочуп кетип башымы көтөрдүм. Жыпаргүл. Бети албырып кетиптир. Энтигет чуркап келген көрүнөт. Үйүбүз мындан 2 чакырымча. Башына жамынган плащтан суу шоргулуп агып турат. Каш кирпигинде да тамчы. Байке, сиздин деп уялгандай жертиктеди. Байпаксыз кийгендиктен суу туфлисинен жогорку аппак балтырындагы илешкен чөп чар кирди көрүп, ого бетер шашкансыды. Жолсуз жер менен чуркап келсе керек. Плащыңызды алып келдим эле, апам жиберди, деди анан мени түз карай берип. Башына жамынганы менин плащым экенин эми гана тааныдым. Костюмчан экеним ошондо гана оюма келиптир. Рахмат Жыпаш, рахмат. Бекер суу болуп турсуң да. Кап. Чуркасам 1 мүнөттө жетмекмин да үйгө. Кап. Бекер ура болуп турсуң, деп ийген бойдон ордуман турдум. Нымтырган плащымы колума карматаары менен Жыпаргүл артына бурулду. Коркосуң го Жыпаш? Бирге эле кетелеми? Тура тур. Мен да жумушумду бүтүп койдум, дедим тегиге боорум ооруп. Экинчи жагынан дагы уялып кеттим. Ошолорго артык баш түйшүк таап бергендигим үчүн уялдым. Ичимен ойлоп жүргөнүм дагы бир жолу ушуну менен ырасталгансыда. Жок байке, өзүм эле кетип каламын, деп ал мен дагы бир сөз айткыча эшикти сыртынан жаап койду. Антимиттеп столдогу китеп дептериме жыйнап сыртка чыксам, караңгы түн жутуп койгондой, анын эч жерден карааны көрүнбөдү. Шарпасы угулбады. Таман алдындагы чөөт сууларды чалпа-чулпа кечип мен да жүгүрдүм. Бирок Жыпаргүлгө жетпедим. Үйгө келсем, эжем күйөөсү менен күндөгүсүндөй эле күтүп отурушуптур. Эжем кесмесин кайра жылытты. Мен ичимен түйшүктөн отурдум. Кызы айтып келсе, калпым чыгып калбадыбы? Эч кандай чогулушу, эч кандай сабак жок эле, өзүм жалгыз. Барарга үй жок болгондуктан гана чоң имараттын ичинде жалгыз отуруп иштеп жатканымы көрүп кетпедиби? Ошондон улам эжем бир нерсе дейт го. Жок издедим. Буларды чаңгандай, жактырбагандай көрүнүшүм керек эмес да. Экөө тең жакшы адамдар экен. Күйөөсү жаткан момун, жаткан жоош киши. Мектептин 4 гектар жериндеги алма багын карайт экен. Күндүз ошонун арасынан чыкпайт. Сөзгө да сараң киши. Сурасаң жооп берет. Бирок өзү такыр сөз баштабаган эме. Аялы чыйрак, ачык мүнөз, шайыр да. Ушулардын мээримдүү мамилеси мени жылытканы менен Жыпаргүлдүкү кысынтып жатты. Жогоруда айткандарымдын баары аз келгенсип, жамгырда, караңгы түндө кийимимди ала артыман чуркап жүргүдөй менин кимим эле ал? Эжем да, күйөөсү да эч сөз айтпады. Аялы гана бир окумда мугалимдигиңде эле болбогон оокат көрүнөт. Эрте менен кетсең, эл жатарда араң колуң бошосо, киши жиндеп кетпейби? Деди алдыма кеседеги жылытылган кесмени коюп жатып. Менин күткөн сөзүм башка болчу. Чогулуш могулушу жок эле, өзүң жалгыз отурган экенсиң го, аңгыраган чоң мектепте. Жазарың, окууруң болсо, мында келип тамактангандан кийин жазып окуй бербейсиңби? Бир үй өзүңдүкү го, дейт. Анда мен эмне дешим керек? Кетээр жагымы биротоло аныктагандан кийин гана себебин буларга билдирмекмин да. Мектепке жакын экен деп, бир гана шылтоо айтсам деп жүрчүмүн. Жергиликтүү мугалимдер менен сүйлөшкөнүм ошондой. Аларга жакында оюму айтсам таап беришмек болушту. Ошолорду күтүп жүрөм. Жок, эжем да, күйөөсү да мен күткөндөй ооз ачышпады.
Тамақтан кейін жатып алдым. Көпкө түйшөлүп уктай албадым. Жыпаргүлдү көрбөдүм. Анын каш кирпигинен төбөсүндөгү плащтын жакасына мөлтүрөгөн суу тамчылары көзүмө элестейт. Анын жүзүнөн эч нерсени байкабай калыпмын. Албетте, наразылыкты окушум керек эле андан. Жаганга карабай, түнгө карабай, жаш баланын артынан чуркагандай, сенин артыңан жүгүргүдөй, мен эмнеме элең дегенди окумакмын да. Жыпаргүлдү эртеси сабакта көрдүм. Бирок түндөн берки божомолдогондой анын көз карашынан эч кандай наразылыкты байкаганым жок. Кадимкисиндей эле сабактан сурап, мен сурасам жооп берип жатты. Бирок үйгө баргандан кийин дагы эле мени менен кездешпей жүрдү. Түк жардам сурай элек. Анын үстүнө ал начарлардан эмес, 4-5ке окугандардан экен. Бирок үйгө келгенимде алардын отунун жарып, суусун алып келишпесем да, эки кызынын сабагына жардам көрсөтсөм, мага жеңилирээк болор эле деймин. Эженин сураганы да ошол эмес беле? Ага Жыпаргүл такыр эле жолобойт. Тазагүлгө берген жардамды жетишсиз деп эсептеймин. Ошентип, арадан дагы 1-2 жума өтүп кетти. 3 үй табылды. Бирок мектептен алыс экен. Барбадым. Жалгыз гана шылтоом бар эмеспи? Мектепке жакын экен деген. Ансыз азыркы үйүмүн кожоюндарын таарынтып коюшу мүмкүн да. Октябрдын башында мектептин алмасын жыйнадык. Дем алыш. 9-10 класстын гана балдары жана кыздары келишкен. Бузулбасын үчүн бирден сабагынан үзүш керек экен алманы. Ошондуктан кечээ директорубуз ушул 2 класстын жетекчилерин чакырып бүгүнкү жумушту тапшырган. Мен 9-класста жетекчимин. Мектептин устаканасында атайын жасалган шатыларга чыгып алышып, балдар жана кыздар кезектеше үзүп атышты. Шатыдагы үзүлгөнүн бирден төмөнгө узатат, жердегиси ичинде таарынды бар ящиктерге алмаларды акырын терип коет. Мен бир туп алманын түбүндө андагы 2 окуучумун ишине назар салып турганмын. Шатынын башында бала, жерде кыз. Чебердик менен жогорудан узатылган кызыл бөрөк алманы кармап алган кыз ана дегенде кырдач мурдунун учуна тийгизип жыттап коет. Анан ичине тарткан жанагы жытты чыгаргысы келбегенсеп, көөдөнүн керилтээ татынакай эриндерин кымтый бир топко чейин эгин көтөрүп туруп калат. Анан гана алмасын ящиктеги ирети менен терилген алмалардын катарына кошот. Анын бул кылыгына караганда менин мындай экеними унутуп койгондой. Алдыртан тиктеп турганымы байкай калса, уялбасын деген ой башыма кылт эткенде арыга бурула бердим эле, оң ийниме келип бир катуу нерсе тийди да, топ этип чөпкө түштү. Тушуп кетип жалт карадым. 7-8 метр нарадагы алманын түбүндө бетин басып Жыпаргүл турат. Жан эле көргөнмүн аны. Ошол урса керек. Мени эмес го, мына бул кашында агайы турганына карабастан, колуна тийген ар бир алманы жыттай берген кызды күмүштү урса керек. Мага тийип калган го. Ошого уялган окшобойбу? Бетин 2 кол менен бекем басып алыптыр. Ак салаларынын арасынан мени карап турат. Ансыз деле уялып калган немени эмне демек элем? Кайтадан жанагы жагыма бурулдум. Күмүш да, алма үзүп жатышкан 2 бала да байкабай калышты окшойт. Ошол күнү жатар маалда эшигими жабайын деп келсем, Жыпаргүл туруптур босогуда. Азыр эле кирсе керек. Кер Жыпаш, кер деп кетенчиктедим. Жок агай, ушул жерден эле кетем. Кечирип коюңуз, күндүзгү ишим үчүн. Сизди эмес, күмүштү деп мукактанды. Эч нерсе эмес деп шашкалактадым. Эмнегедир апкааргансып кеттим. Жыпаргүлдү мынчалык жакын жерден биринчи жолуктурганым үчүнбү, ким билет. Мен деле ошондой түшүндүм Жыпаш. Эмне үчүн Жыпаргүлдү эркелетип Жыпаш деп айтканымы билбейм. Ушуну эле айтайын деп келгенмин. Жыпаргүл мен кармап калчудай ушинтип коюп гана далестин тиги башындагы Тазагүл экөө жатчу бөлмөгө шыпылдай басып кетти. Баягы жамгырдуу түндө мектепке менин плащымды алып барганда да оозуман Жыпаш деген сөз чыгып кеткенин үйүмө келип жаткандан кийин эстеп уялган элем. Бүгүн да Жыпаш дедим. Эмне үчүн мектепте Жыпаргүл деп эле жүрбөймбү? Октябрдын аяк ченинде үй табылды. Мектепке жакын жердеги орустун жалгыз кызы турмушка чыгып, башка кыштакка күйөөсүнүкүнө кетиптир. Аңгырап, кемпир экөөбүз калдык бир үйдө. Квартираны талабыз дешип, мектепке өздөрү келишкен эмиш. Мага үй издеп жүргөндөрдүн бири аны бекем кармаптыр. Сабактан чыгары менен ага жолуктурушту. Алейне бөлмө, стол, орундук, кроватине чейин даяр.
Тамак ашты 3 кишиге даярдап жүргөн кемпирим. Мындан арада даярдай берет. Акчасын ошону менен сүйлөшөсүң. Кааласаң бүгүн кел. Кызыбыздын ордун дароо ким менен болсо да толтурушубуз керек экен. Ошол жигит, деп кайраттуу, нары кара жумуштан катууланган колу менен менин арык манжалуу колуму кыса кармап мугалимдер бөлмөсүнөн чыгып кетти. Ал күн эмес, алардыкына мен эртеси күнү көчүп чыктым. Мурунку турган үйүмдүн ээлерине айткан шылтоом ошол көптөн даярдап жүргөнүм болду. Мектепке жакын. Балабыз бек кулдай көрүп калдык эле. Сен келип тур, деп эжем ого бетер мээримин төктү. Келбегендечи, менин да ата энем силерсиңер, деп коштоштум. Колумда баягы эле сул куйган кара чемодан. Жыпаргүл ошол күнү кечинде менин жаңы үйүмө келиптир. Кир алжапкычына суук колдорун алмак салмак сүртө. Жаш жигит, сени бир бийкеш сыртта күтүп турат, деди жаңы үйдөн богоктуу семиз аялы ашканасынан чыга менин бөлмөмүн босогосуна келип. Окуучуларман го, деп эшикке жөнөдүм. Жаңы эле жарыкты күйгүзүп китеп окууга камурганмын. Жыпаргүл экен, жеңил, эске күрөң пальто үстүндө, башында жука чакан баш байлама. Бизди уятка калтырайын деген экенсиз да, агай. Ой, эмне үчүн Жыпаш? Бир кадам ага жакындадым. Айылдын элин билбейсизби? Батырышпаган экен дешет да. Жыпаргүлдүн үнү калтырай түшкөнсүдө. Жок, Жыпаш, кантип эле ошентип ойлосун? Мен сурагандардын бардыгына бериге көчкөн себебимди айтып атам. Силердин үйүңөрдө ата энемдикинде эркен турганымы да айтып жүрөм. Мындан арда үзбөй каттап турам силердикине. Эжеме, Тазагүлгө ошондой убада бердим. Сага да берем, эгер каршы болбосоң. Кантип каршы болоюн? Ансеңиз жакшы. Мен эмнегедир сизди таарынып кетти го деп ойлодум. Угаарым менен чуркап келгенимдин себеби да ошол. Жок, Жыпаш. Такырында эмес. Тазагүл экөөңөрдүн ата энеңер киши таарынчулардан эмес экен. Буга көзүм жетти. Бекер уура болгонсуң. Эки колум Жыпаргүлдүн эки акырегинде турганын эми гана байкадым. Кантип койдум колумду? Мына кызык. Дароо тартып алдым. Жыпаргүл эми башын көтөрдү. Таарынбадым деңизчи, агай. Жок, Жыпаш, силерге ыраазымын. Үйүр ала түшкөн экенмин силер менен. Жалгызсырап турганымда келип калганыңа жетине албай кетсем керек. Колум кантип тигенин да байкабай калыпмын. Кечиресиң, Жыпаш, деп тайсалдадым. Анан бир кадам артка кетенчиктедим. Эч нерсе эмес, агай. Эгер менин келгениме кубанганыңыз чын болсо, анда мен кайра кеттим, деди Жыпаргүл. Эми анын үнү чыйрала түшүптүр. Ууртунан жылмайгандай болду. Нымшыган күз түнү кирип келгендиктен анысы көрүнбөсө да шаңдуу чыккан добушунан байкадым. Келип тур, Жыпаш, Тазагүлдү ээрчитип. Жок, сиз келип туруңуз. Убада берген турбайсызбы үйдөгүлөргө? Эми мага да бериңиз. Ал шыңк эткенсиде. Антпеси да мага ошондой туюлду бейм. Анан коюуланып калган караңгылыктын койнуна кирип кетти. Көөдөнүм алда кандай сезимге тиреле түшкөнсүдө. Көптөн бери араздашып жүргөн кызым менен бүгүн биринчи жолу жакшы кеп сөзгө келгендей маанайым көтөрүлө түштү. Жыпаргүл кеткен жакты карап, көпкө чейин жыт кууган иттей күздүн түнкү нымдуу абасына оозуму ачып туруп калдым. Жеткирип коеюн, Жыпаш деген эмес турбаймынбы? Кап. Күндөр өтө берди. Атүгүл айлар алмашты. Мен убадамда турдум. Тазагүлдөрдүкүнө дем алыш сайын барып турдум. Жыпаргүл жаркылдап баягы Жыпаргүл эмес. Тосуп алып узатып койгон өзү. Жыпаргүл жылдыздуу кыз. Сулуулардын катарына кошууга болбойт. Биринчи көргөндө эле ал мени ошол жылдызы менен өзүнө жалт караткан. Жарым жылдан кийин ошол жылдызы мен үчүн артып чыккансыды. Ыңгайы келе калганда аны кадала тиктөөчү болдум. Баскан турганына чейин, сүйлөгөнүнө, күлгөнүнө дейре аңдып тиктей турган болдум. Буга өзү күнөөлүү. Экзамендер жакындап келет, агай. Мен үйүмдө жана мектепте агай дейт, өз үйүнө барганда байке деп жүрөт. 8-9 класстардагы материалдардан да билетке киргизилет дедиңиз го? Ал 2 класста өткөндөрүбүздүн көбү эстен чыгып кетиптир. Жардам бериңизчи, деп 3-чү чейректен бери көп кайрылчу болду. Мындай учурларда ал дагы менин ар бир кыймылыма, сөзүмө, көз карашыма өтө сактык, өтө кылдаттык менен алдыртан байгоо жүргүзүп жатканын сезип калдым.
Анан мындай жакындыгы жүрөгүмө алда кандай жагымдуу сезим тартууласа да, экинчи бир сезим денеме муздак суу чачып жибергендей шуу эттире чыйрыктырып жиберчү. Менин бала кезден келаткан түшүнүгүм боюнча агай менен окуучу кызынын ортосунда эч кандай ынактык байланыштын болушу мүмкүн эмес. Алардын ортосунда эч ким бу жалгыз чеп бар. Аны ким курган билбейм, бирок агай кызы менен сүйлөшүп койгон экен, кызматынан айдалыптыр деген каңшаарды көп эле жолу укканмын. Эмне үчүн каңшаар? Мен уккан мектепте деле болбоду беле. Жумаш деген географиядан берчү жап жашагайыбыздан 9 класста окуган Гүлай аттуу кызга жазган кат колго түшүп калат. Жок, а дегенде Гүлай ага жазган экен. Мугалим жооп бериптир. Анын институтты бүтүп келип, мага ошо 1-жыл иштеп аткан кез эле Гүлай жыртып таштабай көрмөсүнүн чөнтөгүнө салып койгон анын катын классташ кыздарынын бири таап алган турбайбы? Тиги менен каршылашкан жай барбы же тигинин мугалим менен ошондой мамилеге барганы чын эле ага да ошончолук өөн учураганбы иши кылып катты түз эле директордун өзүнө жеткириптир. Жумаш эстүүлүк кылган экен. Окугандан кийин жыртып таштаган деп эскерткенине карабай кызың түшкүр катып жүргөн тура кыйбагын го тутканга каттын мазмунуна чейин бир күндүн ичинде баарыбызга жарыя болгон. Көлөш, сен мага ашык болуп калсаң, мен да сага ашыкмын. Бирок бул тууралуу азырынча эч ким билбесин. Анткени сен окуучу, мен мугалиммин. Акыбыз жок, кыскасы бул жөнүндө азыр сөз кылууга. Онучуну бүтө бер, андан аркысын ошондо сүйлөшүп жатабыз. Деп аягына бир гана тамга жазганмыш. Директор ошол күнү эле адегенде Гүлайды чакырып сурак калыптыр. Ал көпкө чейин айтпаган эмеш. Баары бир табабыз. Кол бизге тааныш. Эгер муну таанса, милицияда бир тамгасына карап эле кимдин жазганын айтып берчү атайын аппарат болот. Ошого алып барабыз мунуңду. Анда чатак болосуңар экөөңөр тең. Милиция билгенден кийин суракты ошолор жүргүзөт. Андан көрө өзүң айтып бер. Бу тууралуу сен билсең, каттын ээси билет, анан мен билем. Ошону менен жаап таштайбыз. Дегенде тиги бичара айтып коюптур. Ошол күнү Гүлайды окуучулардын комсомолдук чогулушунда ал эме Жумашты педсоветте карашыптыр. Педсоветте окулган жанагы каттын мазмуну анда катышкан бир мугалим тарабынан окуучуларга жетпейби? Өзү арыз берип кетиптир, жок бошоп жиберишиптир деген эки каңшаар уктук эртеси Жумаш агай тууралуу. Иши кылып, ал эртеси күнү эле жок болуп калды. Каяктан келгенди эле билчү эмеспиз. Ал эми Гүлайга катуу сөгүш жаралашкан экен, бирок ал дагы эртеси эле мектепке келбей калды. Кийинчерээк уксак, Жумаш агай Гүлайды Фрунзеге алып кетип, алдында интернаты бар орто мектепке киргизип койгон эмеш. Өзү университеттин экономикалык факультетине кирип окуп, аны бүтүрүптүр. Ошентип жанагы окуядан кийин ал кесибин өзгөртүп жибериптир. Ал эми Гүлайды политехникалык институттун технология факультетине кирип, ал 3 курска жеткенде үйлөнүп алышыптыр. Мунун баарысын укканбыз. Теги экөөн азаматтар деп мактагандар да, иттей уят болуп кетишти деп жемелегендер да бар алиге чейин айылыбызда. Жыпаргүл менен мамилебиз улам башкача болуп бараткандан бери ошол окуя эсиме түшө берип, чынын айтсам коркуп жүрөм. Жеке отурганымда, айрыкча мектепте Жыпаргүл жаныма келбесе экен, Гүлайдай кат жазбаса экен деп тилей баштадым. Ошентип Жумаш менен Гүлайдын окуясы такыр жадыман чыкпай койду. Жыпаргүлдүн мага карата тымызын мамилесин байкагандан бери. Аларды талкуулаган чогулушка катышпасам да, баамымда көз алдыга келтирем. Уят. Дагы мугалим. Кыздарыбызды, балдарыбызды жакшы жоорукка тарбиялоочу киши ушугу хайт жолуң болгур десе. Ошондой сөздөр туш маны кулгансып кетет. Ошондой минуталарда Жыпаргүлгө карата пайда болгон көөдөнүмдөгү жалындын илеби муздай түшүп, тайсылдай баштайм. Келечегиме зыян, ишиме зыян кылып, ушул ишке барганым кандай? Кыздардан көп неме жокко? Деп өзүм сороткон учурларым да болот. Кыскасы, ой көбөйдү, жүрөк түйшүк артты. Өчөшкөнсүп, Жыпаргүл ого бетер жакындай берди. Эми дем алыш эмес күндөрү деле үйлөрүндө жакшы тамак бышырылса, ошону шылтоолоп чакыра берет. Өзү келет мага. Таза гүлдү жиберсе деле болмок да. Бир күнү тамактан кийин ал дагы мени узатып чыкты эле, үйүнөн 100 метр бери баспай туруп токтодум. Жыпар, дедим эки акырегине колдоруму коюп. Экөөбүздөн шек санаша баштаптыр эл. Этият бололучу. Караңгы экенине карабастан аяк биягыма карап алдым. Бирөө жарым ушул турушубузду көрүп койбосун дегендей саксынганым.
Муну Жыпаргүл да байкасы экен дегеним. Ушул ишибиздин натура экендигине түшүнсүн деп, ошол сөздү баштап, ошондой кыймыл жасадым. Эч кимден эч кандай сөз уккан деле эмесмин, өзүмүн гана ойлоп жүргөнүмү айттым. Чочутуп коеюн дегеним. Таакыр кол үзүүгө кантип бармак элем. Ичимен бир сезим ага мүмкүндүк бергидей эмес. Сөз болуп кетпейли деген гана этияттыктан келип чыккан. Жумаш менен Гүлайдын кейпин кийип калбайлы деген гана саксынуудан келип чыккан сөз эле мунун. Гүлай менен Жумаштын окуясын атүгөл ары жакты бир тиктеп, бери жакты бир тиктеп туруп айтып да бердим. Коркуп атасызбы? Айлыгыман ажырап калам деп коркуп атасыз. Түшүндүм, деди Жыпаргүл мени караңгыдан тепчий түстүктеп. Ушул кезде иреңим кандай өзгөргөнүн түн гана билет. Мен уурданып сүйө албайт экенмин агай, деди ал. Эки колуму ак илегинен алып таштады. Анан шарт бурулуп жөнөп берди. Жыпаш, токтосоң, дагы бир мүнөткө токтосоң, деп эки колуму алга суна менин акырын шыбырап айткан өтүнүчүм түнгө сорулгандай ага жетпей калдыбы же уккусу келбедиби айтор, артына бир так кылжайган жок. Ага акырында менин алиги сөзүмө териккенин байкагандан кийин айтаарым ушул эле. Сүйөм мен деле сени, Жыпаш. Анын оозунан уурданып сүйө албайм деген сөз чыгып кетпедиби? Демек, эми купуядагы анчадан бери угуп жаткан ал сөздү мен дагы тышка чыгарсам болот да. Муну көптөн бери сезип эле жүрөсүң, бирок берде ал сезимибизди эч ким билүүгө тийиш эмес. Сен окуучу, мен мугалим. Акыбыз жок сүйүшүүгө. Менин түшүнүгүм ушундай. Газеталардан деле андайларды сындап жазган кабарларды окуп жүргөндүрсүң. Мен антип газетага чыгып, же чогулушка түшүп уятка калууну каалабайм сүйүү үчүн. Ошондуктан сен 10-чуну бүткөнү турасың. Институтка бар, 2-3 жыл оку, анан баш кошолу. 1-чи курстан деп айтсам, анда деле баары сени жаш, мени мугалим деп айтышары анык. 3-чү же 4-чү курстан баш кошолу. Ага чейин баарысын ичке катууга чымыркан аракеттен эле. Мектептен кеткениңче биздин бул мамилени башкалар гана эмес, ата-энең деле билбегени оң. Ооздорунан чыгып кетсе, баары бир экөөбүз кармалабыз. Уят болгондон көрө өлгөн жакшы. Эмне деп жооп берер эле Жыпаргүл? Мен бирөө аңдып тургандай буйдалбастан жолго түштүм. Бирок үйүмө келгенден кийин уктай албадым. Таң аткыча толгонуп чыктым. Жыпаргүлдү сүйүп калганымы, анын жанагыдай чечкиндүү сөз айтып чечкиндүү бурулуп басып кеткенден кийин гана анык сездим. Ошол окуядан кийин мурдагы жагымдуу көз караштарынын бирин да көрбөй кусаландым. Сабактан башка учурларда караанын көрсөтпөй кетти. Жыпаргүл мурда ар кандай шылтоо менен сабактан чыгып, журналымды колтуктап келатсам, алдыман чыгып, же артыман жете келип сөзгө кармай берчү. Адегенде анысы жагымдуу көрүнсө да, кийинчерээк жанагынтип чочута баштаган эле. Эми ошолордун баарын эстейм, сагынам, бирөө жарымынын кайталанышын каалайм, бирок Жыпаргүлдүн келишимдүү карааны сыйкырчыдай сабактан кийин түк көзгө урунбай койду. Кат жазууну да ойлодум. Өз күнөөмдү мойнума алып кечирим сурап, анан анык сүйөрүмө ачык билдирген кат жазгым да келди, бирок Жумаштын катын эстеп дагы коркуп кеттим. Ошентип колго түшүп калбайын деп саксындым. Жыпаргүл ошол бойдон бир кылчайбай кетти. А мен болсо ага болгон сезимим менен коштошо албай койдум. Үйүндүн башы эле. Менин кожоюнумдун чакан куроосу 4 бөлмөлүү үйүнүн тегереги ар түркөнгүл экен. Түнкүсүн терезени ачып жатам. Түнкү жел менен кошо бөлмөмө гүл жыты агылып кирип турат. Экзамендер жүрүп жатат 10-чу класстарда. Жакында Жыпаргүл мектепти бүтөт. Аны ойлоп, муну ойлоп, көптө барып уктап кетиптирмин. Кайсы мал экенин билбейм. Жылаңач билегиме бир нерсе тийди. Жок, аны кармап бирөө тургансыды. Чочуп башымды көтөрдүм. Ачык терезенин түбүндө бирөө турат. Агай, чочубаңыз, менмин, деди. Жыпаргүл, Жыпаш, дедим шыбырап. Дагы эле бирөө угуп койбосун деп коркуп атам. Тура калып, турусчан экеними эстегенде кайра одеялга орондум. Кирбери, дептирмин. Алиге чейин ошол сөзүм үчүн уялып да жүрөм. Кийинип бери чыксаңыз, 2 ооз сөзүм бар, деди да Жыпаргүл терезеден ары кетти. Ал үйдүн бурчундагы 2 түп алманын ортосунда туруптур. Мен жакындарым менен башын көкүрөгүмө коюп ыйлап жиберди. Агай, мени куткарып кал. Окуу бүтөрү менен мурда кудалап койгон жерге беришкени жатат, деп солкулдайт. Ой, кантип куткарам?
Милицияга, дирекцияга билдирейинби? Деп шаштым. Өзүңүз куткара албайсызбы? Зарыл деп тапсам, аларга өзүм деле айтар элем да. Өзүм кантип куткарам? Сен окуучу болсоң, мен мугалим болсом, 2 жыл күтсөң го, мен да сени сүйөм, бирок деп сөзүмө бүткүчө түшүндө кучактап алып, өңүндө чочуган немедей ал шарт башын көтөрдү. Сүйүшкөндөр отту кечет, сууну кечет, тоону бузат дегендер да сизге окшогон мугалимдер эмес беле? Ай, силердин жолуңар болсун, деди да дагы кадимкисиндей чуркап жөнөдү. Кыздын кандай жардам сурап келгенин түшүнсөм да, түшүнмөксөм болдум ошондо. Өз керт башымын кадыр баркына доо кетирип аламбы деп корктум. Аны сүйгөнүмө ушул сезим басып туруп алды. Азыркы курагыман, азыркы түшүнүгүмөн туруп ошондогу абалыма көз чаптырсам бетим чымырайт. Өзүмдү өзүм жемелейм, айыптайм. Жыпаргүлдүн алдында түбөлүк айыптуудай, анын караанын көрбөсөм да, көргөндөй башымды төмөн шылкыйтып уяла берем. Экзамен бүткөн күнү күйөө келиптир. Той өтүп атканда Жыпаргүлдү жоготуп коюшат. Кийин уксам ал шаарга качып кеткен экен. Ал эми 5 жылдан кийин Жыпаргүл диплом менен кошо өзү бүткөн мектепке мугалим болуп келди. Мен болсом, аерден арыз берип кетүүгө мажбур болдум.